Табака центрге көп барабыз дейт. Анан тазалыгы кандай экен деп сурашып атат. Бул табаканын ичине түшпөйбү? Жок, түшпөйт. Ким гарантия берет? Май канчада бир алмашат? 2 жыл алмашат. 2 жолу бир күндө. Бул жаңы клиент келсе жасап бере бересиңерби? Андан кийинки кардардын да ушундай укугу бар. Таза мындай тыкан нерсе менен бышырып беришиңизди алар деле каалайт. Азыр ошондо мына центральный канализацияга кетип атабы. Мына азыр кайсы канализация кете билмейм аны. Суу жерде иштеп атасыздар, туурабы? Ошол мына фартукка суу тиет, ошодон улам жаман болуп кеткен да. Бул эттер кайдан келет? Булар Харир, Казакстандан келет. Сертификаты бар? Mana, görmüyorsunuz? Hamma yok. Бул сертификат эмес. Мына четин карасаңыз, байке. Же буну мусорга ыргытыш керек. Yok bu yağda işletmeydi bunu. Келиңиз. Санитарный норма деген нерсе да бар да. Бул жактагы жарандардын да правасын унутпагыла да. Мынантип жасаганга болбойт элдерге. Бир убакытта эттин үстүндө турган тактай экинчи убакыттын өзүндө мына жерде туруп атат. Достор, биз бүгүн Оштогу жана Табака центр деп аталчу ашканага келгенбиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн Табака центрдин ичинде табакалар кандай жасалат, кандай деңгээлде жасалат, аны көргөзүп берүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум байкелер. Кандайсыздар? Менин атым Али, фамилия Мергешев. Журналист болом, элбилсин долбоору. Ошто элдер аябай мактады силерди. Табака центрге көп барабыз дейт. Анан тазалыгы кандай экен деп сурашып атат. Уборка канчада бир кыласыңар? Уборка күндө 2-3 мүнөттөн башталат. Абиттан кийин бир адам эме болгон. Мына вычкалар канчада бир тазаланат? Бир жумада бир арчылат. Бир жумада, Бирок бул жактагы мына кирип туратка илинип тургандар. Бул табаканын ичине түшпөйбү? Жок, түшпөйт. Ким гарантия берет? Түшүнгөн үчүн айтып атам да мен. Жок, ким гарантия берет ошол нерсени түшпөшүн? Эми эсеге берген. Жок, байке. Ответ бул жерде тазалайбыз болуш керек эле. Бул табака курулчу май окшойт, Жок, бул балык. Балыктыкыбы? Май канчада бир алмашат? 2 жыл алмашат. 2 жолу бир күндө. Азыр ошондо бул алмашылган майбы? Эртең менен алмаштырылган. Ошондо азыр саат 1:30 болуп атат. Достор, бул жакта уборка күндө деп айтышып атат, бирок тиги бурушуп карасаң көрүнүшү андай деңгээл эмес. Күндөгү уборканы көргөзбөй атат. Мына жерлерди карасаң. Бул жакта ошо күнүмдүк уборка деген сөз толук түрдө четке кагылып атат. Мынаны канчада бир алмаштырасыңар эми тазалыгын? Бул жаңы клиент келсе жасап бере бересиңерби? Азыр жаңы клиент кардар келип калса алмашылбайт, ушундай эле дедим. Бирок санитарный нормаларда бир аз башкача көргөзүлгөн байке. Санитарный нормалар жөнүндө окуп койсоңор аябай жакшы, анткени силерге кардарлар байма-бай толтура келип атат. Аларга мындай сапаттуу тамак бергенге аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Майырлар ушул майланып. Атыңыз ким? Келиңиз, мен сизге суроо берем. Расулжан байке. Азыр мына таза турган кезде мен тамак жедим, туурабы? Сиз мага таза нерсени бердиңиз. Таза нерсе менен жасап берип атасыз. Андан кийинки кардардын да ушундай укугу бар. Таза мындай тыкан нерсе менен бышырып беришиңизди алар деле каалайт. Бирок экинчи кардардын укуктары бузулуп атпайбы бул жерде? O'zi shunday bo'ladi, bunga har bir xabarga yangi adam qo'ymaysangiz, menga shunga to'g'ri bo'lsa. Buni qo'ldonuş shartini ko'rgansizmi? Instruksiyasini? Yo'q. Qanday qo'ldonushni? Shuni bizning ustozlar shunday o'rgatgan. Sizden ustozingиz shunday o'rgatgan bo'lsa, sizga bir qo'shimcha. Bunun отдельный susi bo'ladi. Idishda, bunday chaqada. Buni bishirib tutgandan keyin issiq kezinde suvga salinadi. Bu ошондой жийип калат да, жоголуп калат ичинде. Бул sizga bir sunush da. Расулжан байке, ушул жакты жабып салышты да аштырып бербейсизби? Калыстык үчүн. Мустойн таратты, я? Мустурлар. Мындай суроо бар да.
балким табакалар ушул жакта сакталат. Чеки. Yo, saqtar, холодильниктер бар. Ошону көрсөтүп бар. болду. Калыстык үчүн. Жок дегенде өзүңүздүн кардарларыңыз. Qani? Тачкада да көрүп атам тиги Yo'q, shida, коробкаларды. Ооба. Жок, чеки табака бар да. Силерге келген. Ошол нерсени калыстык үчүн эл көрүш керек деп ойлойм да. Жок дегенде сиздин кардарларыңыз. Аштырыңыз. Az ballar kesin az aytыңыз. Ашкананын пол деңгээлине карап туруп уборка айтылат да бул жердечи. Бул жердеги полдун же болбосо ашкананын тазалык сактоо нормалары одоно бузулуп атканы көрүнүп эле турат. Тазалык кантет? Buyoq musulxona, ko'mirxonamiz. Assalomu alaykum akalar. Kelinglar. Alaykum assalom. Kelinglar. Табака ушул жакта даярдалынат, жаңылышпасак. Bu yerda заготовка qilamiz. Bu yerda Азыр ошондо мына центральный канализацияга кетип атабы. buni hozir qaysi kanalizatsiyaga ketyapti bilmayman. O'sha paynol mana shu yerdan chiqib ketadi. Жетекчи ким? Расул байке бул жерде? Yetakchi deganingiz kim nima endi? Начальник. Начальник naryoqda. Bu yerda bizda заготовка Байке qiladigan сиздин атыңыз ким? Хасанбой. Хасанбой байке мындай да. Жаман көрбөңүз. Бирок сиз суу жерде иштеп атасыз да, туурабы? Ошол мына фартукка суу тиет. Ошодон улам жаман болуп кеткен да. Ошол жанагы кожа фартук болот. Андай салафандан жасалган ушундай фартуктөр бар да. Ошону колдонсоңуз болбойбу? Өзүңүздүн да ден соолугуңуз. Topa to'g'ri. Lekin bunda ham suv juqlaydi da Суу жукпайбы? Бирок анда тазалык эмне мындай болуп кетти? Mana hozir suv bo'lib ketdi da, do'stlar. Hozir mana suv bo'lib ketdi, suv ishadi. Бул эттер каяктан келет? Bular har yer Qozog'istondan keladi. Sertifikati бар. Mana, ko'rmayapsizmi? Mana hamma Бул yo'q. сертификат эмес. Bu sertifikat o xo'jayinlar o'zlari so'raysizlar. Бирок центральный канализацияга мындан кеткен туура эмес да, эгерде кетип аткан болсо. Mana suvdimi? Анткени мына силер эттерди кеткирип атпайсыңарбы бул жерде? Өткөрө берсеңиз оператор. Мына эттер кетип атат да. Ушул канализацияны да силерге окшогон бир жарандар тазалайт да ошону. Центральный канализацияларды. Yo'q, bu Аларды да сыйлаш керек. Bu misol mana ancha-muncha yo'q. Atak o'zimiz mana hammasini bunga keltirib qo'yamiz-da. Mana bu qarang. Mana отдельный mana bunga suv, buni paqirga solib mana. Qarang, mana отдельный ettirma qilib qo'yamiz. Bu endi ancha-muncha mana qolgan qutkarlar. Мына четин карасаңыз, байке. Же буну мусорга ыргытыш керек. Yo'q, bu yog'ni ishlatismaydi buni. Келиңиз, келиңиз. Отход yo'q. Сөзүңүзгө мен жооп берем. Отход qog'oz yog'lar bu. Сизге ответный вопрос. Мына ичиндеги май да? Бул майды колдонушул эле жүрөт. Май. Do'stim buni Мен майды айтпайм, мейли. Мына идишчи. bu idish aytaman, bu idishni bundan so'ng bu halol narsa ishlatilmaydi. Buni просто yog'ini ishlatilgan atrofga yog'ni quyadi bunga. Tushundingizmi? Quyadi. Bo'ldi, buni ishlatmaydi. Бирок санитарный норма деген нерсе да бар да. Ammo tishini tozalab qo'yish kerak. Bo'ldi, buni aytamiz. Же болбосо буну ыргытып салыш керек да, башка алыш керек. Bo'ldi, aytamiz. Достор, силер сураганыңар үчүн бул жака келгенбиз. Тазалык деңгээли кандай деген суроо менен Оштогу тургундарга белгилүү болгон жана табака центр дейбиз бул жерде. Мила моюши. Аны сырты кебетеси кандай? Бул негизи ушундай сакталышы керек беле деген суроолор жаралып атат менде. Мила моюши бул колдонот. Бирок тазалык средствосы да бул туурабы? Тазалык средствосунун өзүндө тазалык жокпу? İçi taza. Sırt şurada kolat. İçi taza yok. Силерге санитарный станция келеби? Келет да. Качан келген акыркы жолу? Канча bir ay боло элек да. Бир ай болду эле. Канча жолу штраф салган? Onu шектер канча. Силердин праваңарды айтып атасыңар го? Бул жактагы жарандардын да правасын унутпагыла да. Yok canım. Алар силерге сапаттуу акча бергенден кийин силер аларга сапаттуу тамак беришиңер керек. Эми эл көрбөйт экен, эл билбей калат экен деп туруп мындай шартта жасаганыңар туура эмес. Elde эмес, бизге санстанция кирип, буну жаба төшүрүп турат, хамы көрүп турат. Байкенин сөзүн уктуңар. Оштун санит эпидем станциясы. Силер эмнени текшердиңер бул жака келип? Мына биз көрүп аткан шарт боло турган болсо, жада калса буларга очойгон бир штраф болуш керек эле. Жада калса мындай шарттар менен санитарный нормалардын талабына караганда мындай деңгээлде иштегенге болбойт ашканалар.
Оштун санэпидемстанциясы коррупция кылбайбыз дейсиңер. Башка кылбайбыз дейсиңер. Бирок силердин кылып аткан коррупцияңар мынандай фактически көрүнүп калып атат ошто. Жок дегенде элдин акысынан алып аткан айлыкты тазалап иштеш керек да, бул жерде актап коюшуңар керек. Холодильник. Вот, буга эмне дейишет мен билбейм азыр. Мына холодильникке не дейсиңер байкелер? Келиңиз, байке өз таза деп айтып атат холодильникти. Тазалыгы кандай биз көрөбүз. Чогуу силер менен. Бул жакты көргөсүң. Эттин үстүндө турат тактай. Тактай болбойт, мындай болбойт туугандар. Ошол Табака центрдин жетекчиси, азыр сиз жоксуз бул жерде. Бирок сиз бизди чыгарылышты көргөн учуруңузда сизге да айтам. Мынантип жасаганга болбойт элдерге. Ушундай деңгээлде эттер сакталып атат. Бирок тилекке каршы мындай сактаганга болбойт. Табака центр жетекчилери силерге да айтабыз. Азыр караңыздар, бир элементарный фактты көргөзүп берем. Мен бир убакытта камерага да сүйлөп атам, телефонго да сүйлөп атам. Мына тактай эттин үстүндө турат. Бир убакыттын өзүндө ушул этке коюлган тактай мына жерде да турат. Ошондо бул жерде түрүзүү үчүнбү же мына эттин үстүнө коюла турган тактайбы? Буга эл өзүнүн пикирин билдирет. Биз болгон фактыларды гана көргөзүп бере алабыз. Бир убакытта эттин үстүндө турган тактай экинчи убакыттын өзүндө мына жерде туруп атат. Бул жердин жытын мен айтпай эле кое берейин да азыр. Аябай укмуш бир жыт. Мына жердин тактайдын ичи бир как минимум 1 жыл боло элек да, кол салынган. Мына жердин өзүндө эт жатат. Мына жердеги тазалыкка кандай дейсиз? Келиңиз. Сиз деле адамсыз да. Сиз акчага сатып алып жейсиз да тамакты, туурабы? Мына тактай эттин үстүндө турат, туурабы мындай? Бул эттин үстүнө койгонго эми мына тактайыңыз ушул эле тактайлар. Неге бул жерде жатат мындай? Байке Табака центр деген мындай атка татыктуу болгула да силерчи. Мына карасаңыз. Мындайда биз конституционный өлкөдө жашап атабыз. Конституцияда ар бир адамдын жарандын укугу бар. Силер ал укукту темселегенге, бузганга эч кандай акыңар жок. Кардардын укугун эч качан бузбагыла байке. Бул жерде толук түрдө кардардын укугу бузулуп атат. Анткени тазалык деген сөздүн өзү ашкананын биринчи функциясы. Ашкана ачылып атканда биринчи айтыла турчу сөз бул тазалык. Тазалык жок дегени ашкана жок дегени да. Силерге кайсыл органдар, кайсыл полномочия менен уруксат берген? Ал бизге караңгы. Жок дегени бир санэпидемстанция кирдиби ошол холодильникке? 2-3 жыл борке кылынат, мойке кылынат. Эми ошол холодильникке санэпидемстанциянын кызматкерлери киргенби? Санэпидемстанция киргенде тазалык жакшы болгон да. Эми бу күндө адам биз отурат экен кичине. Бүгүн мен азыр байке мындай. Мен сизди жалган айтып атасыз дебейм. Чын айтып атасыз дебейм. Буну көрүүчүлөр көрөт. Ошолор албетте баа берет бул нерсеге. Сиз чынында айтып атасызбы? Же жалган сүйлөп атасызбы? Аны эл өзү тастап берип коет. Рахмат сизге.